Бүгүнкү күндүн башка окуяларын топтоо менен таанышып алыңыздар. Кызматыңыздарда мен Айгерим жана Кол Кутман кечиңиз менен бул чыгарылышта. Кыргызстан Пакистандын саясий эрки экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтет. Деңиз портторунан тарта Пакистандын дары-дармек чыгаруу тармагындагы бай тажрыйбасын колдонуу, Касамин энергетикалык долбоорунун алкагында жаңы формат боюнча негизги чечимдер жана пландар Асиф Али Зардаринин расмий сапарында бекитилди. Манас аэропортундагы кырсыктан улам 14 каттам кармалып турат. Ал эми 181 жүргүнчү жана экипаждын 6 мүчөсү борттон аман-эсен чыгарылып эвакуацияланды. Эми кыргызстандыктар президентке түндүк аркылуу кайрыла алышат. Мурдагыдай арызды кагазга жазып, почта же президенттин администрациясына барып тапшыруунун кажети жок. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык күчөдү. Учурда улуттук курама командалар акыркы машыгууларын өткөрүп, этно базарга катыша турган кол өнөрчүлөр дагы кызуу камын көрүүдө. Kıynalı atam, günler yaşağım geliyordu. Terimde şunlu olsa da yaşağım geliyordu. Yaşına kay yaşağım geliyordu. Her bir günde kıynalı çalışamalı. 3 yaşında tüvende уже ilerlemiş. Бул эжебиз узак убакыттан бери ушинтип кыйналып, диализ аппаратта жаткан учуру. Аллах ыраазычылыгы үчүн ушул эжекебиз дагы чет өлкөгө чыгып, ушул бөйрөгүн операция кылдырып, пересадка кылдыруу үчүн чоң суммада каражат керек экен. Ушул реквизиттерге колуңуздардан келгенче салымыңыздарды кошуп кетиңиздерчи. Аллахым шифа берип, ушул эжекебиз дагы бутуна туруп, балдарынын пешенесине бар болсун. Реквизиттер калтырганбыз туугандар. Баяман деп чыгат, Мбанк, ушундай да Сбербанк Бактияр А деп чыгат. Колдон келген жардамыңыздарды ушул реквизиттерге салып, туугандар таратып кетиңиздер видеону дагы. Жакын ортолукта ушул операцияга барыш керек экен. Ушул бөйрөгүнөн пересадка болуп операция болот. Азыркы учурда аябай кыйналып, ушул аппаратта жаткан учуру. Мен ата-энеме бир кызып барыңарды өрттөп таштайм. Öldürüp koyam. Мен колгондо эле анан кийин спокойно кете бересиңер. Эже, акылыңыз барында чечип калыңыз. Муну элесине кетет, күйөөмүзө кетет. Мен менин жаным чыгармагыла. Чыгармагыла менин жанымдан токтор. Чыгармагыла менин жанымдан. Азыр эми биз өзүбүздүн укугубузду коргошубуз керек да. Биз убагында курттай акчаны берип, үйдү сатып, Оштог үйүн сатып атам. Бияктан ушул үйдү алган да. Sen çalıp ver, bakırma ver. Sen de bakırma bana. Kız ver beni 30 adam ver. Үйсүз калган табыз туугандар. Ошол мен айтарым ошол эле. Өз ыктыярыңар менен соттун чечимин аткарасыздарбы? Пакистанның президенти Асиф Али Зардаринин Кыргызстандагы расмий сапары уланып жатат. Дээрлик 20 жылдан кийин эки өлкөнүн карым-катышын жандандыруу кадамы өткөн жылы башталган. Кызматташтыктын жаңы багыттарын ачкан сапардын жүрүшүндө бир катар расмий жолугушуулар өттү. Андагы өзөктүү келишимдердин келечеги жана кызматташтыкты арттыруу багыттары тууралуу Элиза Нурматова айтып берет. Түштүк Азиядагы калкынын саны 252 миллион болгон Пакистан Ислам Республикасы менен эл аралык кызматташтыктын дагы бир жаңы барагы ачылды. Бул Чолпон Ата шаарындагы Пакистандын президенти Асиф Али Зардаринин расмий сапары дагы бир катар жемиштүү, орунтуу учурлар менен коштолду. Расмий тосуп алуу салтанаты Рухордо маданий борборунда өттү. Керемет көл жээгинде эки өлкөнүн желектери илинип, ардактуу кароолдун коштоосунда мамлекеттик гимндер жаңырды. Эки өлкө башчылары бири-биринин делегация мүчөлөрү менен таанышкан соң расмий жолугушуулар үчүн конгресс холлго өтүштү. Жолугушууда экономикалык соода алаканы жакшыртуу, товар жүгүртүүнүн көлөмүн арттыруу жана биргеликте ишке ашыруучу ири долбоорлорду талкуулады. Анда 30 жылдан ашык убакыттан берки дипломатиялык кызматташтыктын жаңы деңгээлге чыгаруу боюнча да сөз болду. Кыргызстан Пакистанды Түштүк Азиядагы ишенимдүү жана артыкчылыктуу өнөктөшү катары карайт. Бүгүнкү күндө эл аралык процесстердеги Пакистандын орду жана ролу барган сайын өсүп жатканын өзгөчө белгилей кетким келет. Жакынкы чыгыштагы чыңалууну басаңдатууга жана сүйлөшүүлөрдү илгерилетүүгө багытталган Пакистандын жетекчилигинин көрөгөч саясатын жана аракеттерин жогору баалайбыз. Эки элибиздин достугу дал ушул жогорку баалуулуктарга негизделип, жаркын келечекке карай бирге кадам таштоого дем берет деген ойдомун. Бүгүнкү жолугушуубуз кызматташтыгыбызга жаңы мазмун берип, саясий диалогду бекемдөөгө, соода экономикалык, транспорттук, логистикалык жана маданий гуманитардык байланыштарды сапаттуу деңгээлге чыгарууга жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берет деп ишенем.
Your Excellency. Биздин көп окшоштуктар бар. Биринчиси бул денибиз бир. Азыр глобалдык деңгээлде бүт өлкөлөрдүн баары онлайн байланышууга шарт бар. Ошол мүмкүнчүлүктү туура пайдаланышыбыз керек. Кыргызстанды тарыхый учур болгон Бириккен Улуттар уюмунун туруктуу эмес өкүлү болуп шайланышы менен куттуктайм. Биз силерди жакын көрөбүз. Көбүрөөк товар жүгүртүү, андан сырткары маданий, гуманитардык багыттарда дагы алаканы күчөтүүгө кызыктарбыз. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө соода экономикалык, инвестиция, транспорт, логистика жана илим-билим чөйрөлөрүндөгү өз ара кызматташууну активдештирүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Соңунда эки тараптын мамлекеттик органдары биргеликте ишке ашыруучу келишимдерге кол коюшту. Аны ишке ашыруу тиешелүү министрликтердин жоопкерчилигинде болуп, багыттар боюнча мамлекеттик мекемелердин жетекчилерине конкреттүү тапшырмалар берилди. Белгилей кетсек, Пакистан тарап менен бир катар келишимдерге кол коюлду. Анын арасында фармацевтика жаатындагы меморандум дагы бар. Бул кандай болот? Эки тараптуу өлкөнүн кызматташтыгын арттыруудагы канчалык деңгизде маанилүү меморандум болот? Саламаттык сактоо министринин өзүнөн сурап көрөлүк. Саламатсызбы? Азыр эле жаңы эле кол коюлган меморандум боюнча кененирээк токтоло кетсеңиз, кандай багытта болду? Пакистандын дары-дармек жөнгө салуу башкармалыгы менен Кыргызстан саламаттык сактоо министрлиги арасында меморандум түзүлдү. Бул меморандум негизги максаты дары-дармектин сапаты, жеткиликтүүлүгү жана эффективдүүлүгү жөнүндө эки тараптуу келишим түзүлдү. Бул эки тараптын келишимдин негизги максаттары ошо дары-дармектин азыр биздин ЭСке кандай регистрациясы, ал жактан кандай регистрация жактарындагы жеңилдиктер жана жол жоболору жөнүндө меморандумга кол коюлду. Кыш мезгилинде Пакистан Республикасында ашыкча электр энергияны Кыргызстанга импорттоо боюнча дагы сунушубузду бердик. Экинчиси бул транспорт тармагында биз Пакистандын порттору Орто Азия өлкөлөрү үчүн океанга чыгуу үчүн эң кыска маршрут экендиги талашсыз. Ошондуктан биз Пакистан портторунун потенциалын толук колдонууга, ал жердеги терминалдардан Кыргызстан үчүн орун алууга даярдыгыбызды билдирдик. Бул маселе боюнча дагы август айынын башында биздин мамлекеттик органдар, ошондой эле транспорттук компаниялар Пакистандын портторуна барып, ал жерден алардын потенциалы менен жеринен таанышып келмекчи. Акыркы жылдары Кыргызстан эл аралык масштабтагы ири долбоорлордон сырткары тышкы кызматташтыкты бекемдөөдө дагы бир катар олуттуу кадамдарды жасоодо. Пакистан менен ортодо көп тармактуу кызматташтыкты ишке ашыра турган багыттар көп. Анын үстүнө Пакистан үчүн Борбор Азия менен соода саттыкты күчөтүүдө Кыргызстан географиялык жактан ыңгайлуу өлкө болуп саналат. Ал эми Асиф Али Зардаринин Кыргызстанга болгон расмий сапары эртең дагы Бишкек шаарында уланып, парламент төрагасы менен дагы бир катар жолугушуулар өтмөкчү. Элиза Нурматова, Жумабай Исманалиев, Алато 24, Ысык Көл облусу. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров менен Пакистан президенти Асиф Али Зардари анын Кыргызстанга расмий сапарын алкагында уюштурулган этно-маданий программа менен таанышты. Иш-чара Бустыр айылындагы Номад амфитеатрында өттү. Анда аларды тайгандар жана алгыр куштар менен салбуурунга катышуучулар тосуп алышты. Төкмө акындар кыргыз элинин музыкалык жана поэтикалык өнөрүнүн байлыгын көрсөтүштү. Мындан кийин лидерлерге салттуу кол өнөрчүлүк устаканаларынан тарта боз үйдөн ишки жасалгаларына чейинки көчмөлөрдүн өзгөчө маданиятын жана турмушун чагылдырган инсталляциялар көрсөтүлдү. Устаканаларды көрүү учурунда Садыр Жапаров Асиф Али Зардариге белек катары улуттук баш кийим, ак калпак кийгизди. Этно-маданий программа салттуу мелдештерди жаатуу, каскадер атчандардын ат үстүндөгү парадын, алгыр куштар менен аңчылык жана байыркы тайгандардын жарышын көрсөтүү менен жыйынтыкталды. Кыргызстан менен Пакистандын президенттери белгилеп кеткендей, бүгүнкү жолугушуу кызматташтыкка жаңы дем берип, саясий диалогту бекемдөөгө, соода-экономикалык, транспорттук, логистикалык жана маданий гуманитардык байланыштарды сапаттуу деңгээлге чыгарууга жакшы мүмкүнчүлүк берет деген ишеним бар. Анткени эки өлкө өз ара пайдалуу өнөктөштүктү кеңейтүүгө кызыктар экенин билдирип, биргелешкен демилгелерди ишке ашырууга ниеттенүүдө. Биз азыр Кыргызстан менен Пакистандын ортосундагы кызматташтыктын келечеги, жүзөгө ашырыла турган долбоорлор тууралуу кененирээк сөз кылабыз. Бул боюнча президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысынын орун басары Дамирбек Бикулов менен байланышып маалымат алмакчыбыз. Дамирбек Жантураевич, саламатсызбы? Пакистандык компаниялар Кыргызстанда кандай долбоорлорду ишке ашырууга камданууда? Анан аларды мүмкүн болсо тизмектеп берсеңиз. Саламатсыздарбы?
Ала То 24 каналы. Бүгүн биз ошол Пакистан менен Кыргызстан ортосунда болуп аткан туруктуу өнүгүү алакасы боюнча маалымат бергенге дайынбыз. Ошол бүгүнкү күнү биз Пакистан менен өтө тыгыз мамиледебиз. Айрыкча мына инвестициялык соода алакабызды жогорулатууга жакшы сүйлөшүүлөр болду. Айрыкча 25-жылы өтө жемиштүү жылдардын бири болду. Анткени биз жаңы барак менен баштап ошол декабрь айында 25-жылы урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич өзүнүн иш сапары менен Пакистанга барганда ошонун алкагында Кыргызстан жана Пакистан бизнес форум болуп өттү. Ал жерде да Кыргызстандын эң активдүү компаниялары катышып, ошол Кыргызстан менен Пакистандын алакасын күчөтүштү. Ал жерде да жакшы сүйлөшүүлөр болгон, ал жерде да жакшы демилгелер болгон. Ошонун улантысы болуп мына бүгүн да сүйлөшүүлөр болуп жатат. Айрыкча мына 24 жана 25 июнь күндөрү 26-жылдын Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында биз инвестициялык форум өткөздүк. Ал жерде Пакистан да мүчө. Ошондуктан Пакистандан ишкерлер да келип өзүнүн кызыктарлыгын билдиришти. Айрыкча мына Пакистандын жакшы чечимдери бар. Бул фармацевтика багытын өнүктүрүү, ал багытта да өздөрүнүн кызыктарлыгын билдирип, бир нече сунуштарын беришти. Ошол фармацевтика дары-дармектерди Кыргызстанга алып келүү боюнча ошол эле кезде соода алакасы менен чектелбестен Кыргызстанда фармацевтикалык заводдорду куруу боюнча да өздөрүнүн сунуштарын беришти. Бүгүнкү күнү биздин ишкерлер да ошол багыт боюнча тыгыз жумуш алып барып жатышат. Анан кошумчада ошо жакшы билесиздер, Пакистандын жакшы мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошо Кыргызстанга керектүү бул ошол эң негизгиси болуп экспорттук потенциалын, Кыргызстандын экспорттук потенциалын өнүктүрүү болуп, бул ошол Пакистандагы Карачи портун биз биргелешкен чогуу биргеликте колдонуп, ошол эл аралык базарларга чыгууга ниеттенип атабыз. Ошол багыты боюнча да сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Анан ошол эле кезде пакистандык компаниялар бүгүнкү күнү Кыргызстанда логистикалык борборлорду түзүү боюнча да сунуштарын берип жатат. Анткени аларда маалыматка ээ. Кыргызстан биринчиден бул Бажы союзунун мүчөсү болгондугунан ошол Бажы Евразиялык экономикалык союзунун базарына чыгуу боюнча да алардын өз кызыктарлыгын билдирип атат Кыргызстан аркылуу. Ошол эле кезде алардын маалыматы бар. Ошол Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун алкагында да аларга да мүмкүнчүлүктөр пайда болуп жатат. Бүгүн ошол эле Европага өздөрүнүн экспорттук потенциалын колдонуп, ошол Европага чейин чыгуу боюнча базарына. Ошондуктан бүгүнкү учурда жакшы сүйлөшүүлөр болуп жатат Пакистан менен. Биз ар дайым алар менен тыгыз байланыштабыз. Анан кошумча бир эле логистика жана фармацевтика менен чектелбестен биз айрыкча мына айыл чарба багыты боюнча да сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Ошол жерде айыл чарба продукцияларын кайрадан өндүрүп, сапаттуу органикалык продукцияларды чыгарып, чогуу биргеликте үчүнчү мамлекеттердин базарына чыгуу боюнча. Ошондуктан алакалар жакшы иретте жүрүп жатат. Биз ойлойбуз, жакынкы арада жакшы бир жыйынтыктарга чыгабыз. Ыраазычылык сизге. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Кесиптик ишиндеги жетишкендиктери үчүн бир катар кызматкерлер сыйланды. Министрлер кабинетинин төрагасы, президент администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев кесиптик майрамдарга байланыштуу ардак грамоталарын жана министрлер кабинетинин төрагасынын атынан алкыштарды тапшырды. Алардын катарында мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер дагы бар. Өзгөчө кырдаалдарды алдын алып, кесепеттерин жоюуга багытталган иш-чараларды аткарууга кошкон чоң салым үчүн куткаруучуларга дагы сыйлыктар тапшырылды. Мындан башка жарандык авиация чөйрөсүн өнүктүрүүгө Европа биримдигинин кара тизмесинен чыгарууда кошкон салымы жана авиациялык коопсуздуктун эл аралык стандарттарын ийгиликтүү ишке ашыргандыгы үчүн тиешелүү мамлекеттик органдардын кызматкерлери дагы сыйланды. Өз сөзүндө Адылбек Касымалиев президент Садыр Жапаровдун жетекчилиги алдында акыркы жылдары коомдо саясий стабилдүүлүк өкүм сүрүп, экономикада, социалдык чөйрөдө жана маданиятта олуттуу прогрессивдүү өзгөрүүлөр болуп жатканын, бул ийгиликтердин аркасында сыйлык ээлеринин эмгектери бар экенин белгиледи. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жетекчилиги астында акыркы жылдары коомубузда саясий стабилдүүлүк өкүм сүрүп, экономикабызда, социалдык чөйрөдө, анын ичинде маданий өнүгүүдө олуттуу прогрессивдүү өзгөрүүлөр баарыбызды кубандырган ийгиликтер болуп жатат. Ушул ийгиликтердин аркасында сиздердин чоң эмгектер жатат. Баарыңыздарды алган сыйлыгыңыздар менен
чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кымбаттуу сыйлык ээлери, азыркы сыйлыктар дем берип, мындан ары да көп ийгиликтер менен уланат деп ишенем. Баарыңыздарга бекем ден соолук каалайм. Башкысы ынтымак, бекем ынтымак менен мамлекетти өнүктүрө берели. Чүй облусу 100 жылдыгын чоң салтанат менен тосууга даярданууда. Бүгүн министрлик кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев бир кылымдык тарыхы бар аймактын мааракесине арналган иш-чараларга даярдык көрүү жана аларды өткөрүү маселелери боюнча жыйын өткөрдү. Анда иш-чаралардын концепциясы сунушталды. Ага этно-маданий программа, айыл чарба жана өнөр жай тармактарын көрсөткөн көргөзмөлөр, салттуу спорттук мелдештер, концерттер, жарманкелер жана башка иш-чаралар кирет. Тиешелүү мамлекеттик органдарга иш-чараларды сапаттуу даярдоону камсыз кылуу тапшырылды. Эми жарандар президентке тиркеми аркылуу онлайн кайрыла алышат. Байтек айылынын тургуну маселесин өлкө башчысына жеткирүү үчүн бүгүн жаңы түзүлгөн мүмкүнчүлүктөн пайдаланды. Кененирээк кийинки сюжеттен көрүңүз. Эми мына бул телефонуңуз аркылуу эле президентке түз кайрылуу жибере аласыз. Ынтымак ордого барып, кабылдамада кечке кезек күтүп, арызды мына мынтип кагазга жазып алуунун дагы эч кандай кереги жок. Болгону телефонуңуздагы эле түндүк тиркемеси аркылуу бир нече мүнөттүн ичинде орчундуу маселеңизди өлкө башчыга жеткирсеңиз болот. Кайрылууңуз президенттин администрациясына түз барып түшөт. Гүлзат Мукамбетованын Байтек айылында жер тилкеси бар. Ал аны мыйзамдуу сатып алганын, колунда жеринин кызыл китеби бар экендигин айтат. Бизге ошо Чүй обул прокуратурадан иш козголгон. Ошол жерде кандайдыр бир 4 адам чыгып, жер чоочун адамдарга берилип кетти деген арыздын себебинен, бирок ал жерде эч бир териштирбестен, кимге кандай берилгени териштирилбестен иш козголуп, биз утушта келтабыз. Биз Чүй областтык соттун решениясы менен макул эмеспиз. Бүгүн ал мамлекет башчыга кайрылуу үчүн түндүк тиркемесине жаңы кошулган мүмкүнчүлүктөн пайдаланды. Биринчи жолку кайрылуу президентке болот. Ооба. Эми бул жактан тандаш керек. Бул өтө бизге ыңгайлуу экен, жарандарга президентке көйгөйдү жеткизиш үчүн оңой жол экен. Анткени мен бүгүн эртең менен билдим бул тиркеме боюнча. Ага чейин мен 4 саат убактымды кетирип, ынтымак ордого барып заявление тыштадым эле да. Жаңы санарип чечим жарандардын убактысын үнөмдөйт. Өзгөчө алыс каймактарда жашаган кыргызстандыктар үчүн дагы бул ыңгайлуу. Атайын борборго келбей эле бир нече баскычты басып, телефон аркылуу кайрылуусун жиберип койсо болот. Тиешелүү сүрөт документтерди да тиркей алат. Жаран жөнөткөн кайрылуу мамлекеттик электрондук каттарды алмашуу системасына түшүп, жана ошол түшкөн күнү каттоодон өтөт. Жана ошондой эле түндүк тиркемесинде кайрылуунун статусун кароо мүмкүнчүлүгү каралган. Жөнөтүлгөн кайрылуу 14 иш күнүн ичинде каралып чыгып, жаранга жооп берилүү зарыл. Түндүк тиркемесинде катталган бардык Кыргыз Республикасынын жарандары президенттик администрацияга кайрылуу жөнөтүү мүмкүнчүлүгү каралган. Жана ошондой эле кайрылуу жөнөтүү чектелбеген. Жаңы функция жарандар менен өлкө жетекчилигинин ортосундагы байланышты жөнөкөйлөтүп, убакытында кылдамдатат. Айнус Касамбекова, Тимирлан Мусаев, Ала Тоо 24. Кыргыз-Өзбек чегарасындагы өткөрүү пункттарында туруктуу коррупциялык схеманын ишмердүүлүгү токтотулду. Бул УКМК менен мамлекеттик бажы кызматынын ички иликтөө башкармалыгы биргеликте жасаган аракеттин натыйжасы экендигин атайын кызматтан билдиришти. Ага ылайык мамлекеттик чегара кызматынын, бажы кызматынын жана башка көзөмөлдөөчү органдардын кызматкерлери тарабынан мыйзамсыз акча чогултуу фактылары аныкталган. Ал боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Кадамжай жана Чечме көзөмөл өткөрүү пункттарында шектүү кызмат адамдары кармалды. Тинтүү иш-чараларда ири өлчөмдөгү улуттук валюта, өзбек суму жана АКШ доллары табылып, далил буюм катары алынды. Кошумча тергөө иштерин жүргүзүү үчүн УКМКга Кадамжай өткөрмө пунктунан 17 чегарачы, бажы кызматынан 5 кызматкери, ветеринардык көзөмөл кызматынын 1 кызматкери, 1 фельдшер жана 3 жаран, ал эми Чечме өткөрмө пунктунан 11 чегарачы жана бажы кызматынын 3 кызматкери жеткирилди. Чүй электр тармактар ишканасында системалуу түрдө пара талап кылуу боюнча коррупциялык схема аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Айрым кызматкерлер жарандардан улуттук электр тармактарына мыйзамсыз тагыраагы эсептегичти айланып өтүү менен кошулуп алуусу үчүн туруктуу түрдө акча алып келишкен деп айтылат билдирүүдө.
Анда белгиленгендей пара алуу беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, анын алкагында Панфилов райондук электр тармактарынын башчысы өзгөчө ири өлчөмдө пара алып жаткан жерден кармалды. Ал атайын кызматын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка аткаминерлерди жана иштин чоо жайын толук аныктоо боюнча тергөө иштери улантылууда. Манас эл аралык аэропорту таңкы 6-га чейин жабылды. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомунан кабарлашты. Мындай чечим кабыл алууга TezJet авиакомпаниясынын учагы кырсыктаганы себеп болгон. Алынган маалыматтар боюнча Бишкектен Ош шаарын көздөй багыт алган аба кемеси жогору көтөрүлүү үчүн күүлөнүп жаткан учурда арткы дөңгөлөгү сынып кеткен. Ушундан улам учак бир капталына кыйшайып, авариялык абалда токтотулган. Кырсыкка учураган учак учурда учуп конуу тилкесинде тургандыктан аэропорттун иши убактылуу чектелди. Анткени ал жакта авиакеросин төгүлгөн. Жеринде өрт болуп кетүү коркунучун алдын алуу иштери жүрүп жатат. Коопсуздукту камсыз кылуу максатында тиешелүү кызматтар тарабынан дагы зарыл чаралар көрүлүүдө. Бишкек Ош багыты боюнча жөнөгөн TezJet авиакомпаниясынын учагында 181 жүргүнчү, 2 учкуч жана 4 борт коштоочу болгон. Бактыга жараша самолет кырсыктаганда эч ким олуттуу жаракат алган эмес. Айрым жабыркагандарга аэропорттун 1-кабатында медпункт уюштурулуп, медициналык жардам көрсөтүлдү. Бул окуя боюнча Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги тарабынан иликтөө жүргүзүлө турган болду. Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомунан билдиришкенде учурда 14 каттам токтотулду. Кыргызстандагы суу объектилерин коргоо жана экологиялык талаптардын аткарылышын камсыздоо максатында рейдтик иштер уланууда. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы жыл башынан бери 160 текшерүү жүргүзүп, анын жыйынтыгында мыйзамсыз колдонулган синтетикалык торлор жана таштандылар чыгарылды. Ошондой эле жаратылышка зыян келтирилген фактылар боюнча тиешелүү чаралар көрүлдү. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы быйыл 1,5 жылдыктын жыйынтыгын чыгарды. Бул убакыт аралыгында инспекторлор республика боюнча жалпы 160 рейд өткөрүштү. Анын жыйынтыгында суу объектилеринен 86,5 чакырымдан ашык синтетикалык балык оолоочу тор жана 1655 килограмм таштанды чыгарылды. Мыйзам бузуулар боюнча 953 миң сомдон ашык айлана чөйрөгө келтирилген зыянды өндүрүү тууралуу доолор коюлуп, 320,500 сом өлчөмүндө административдик айыппулдар салынды. Аталган рейдтик иш-чаралар президенттин Ысык көлдө жана Соң көлдө балыкты өндүрмөлүк кармоого мораторий киргизүү жөнүндө жарлыгын жана министрлер кабинетинин айрым суу сактагычтарда балыкты өндүрмөлүк кармоого мораторий киргизүү жөнүндө токтомун аткарууну камсыздоо максатында жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө да үзгүлтүксүз уланууда. Суу объектилеринин ар бири боюнча өзүнчө алып карай турган болсок, жарым жылдын ичинде Ысык көлдө 79 рейд өткөрүлүп, 34,600 метр синтетикалык тор жана 905 килограмм таштанды чыгарылды. 13 факты боюнча дээрлик 870 миң сом өлчөмүндө доо коюлуп, 18 факты боюнча 106,500 сом өлчөмүндө административдик айыппул салынды. Мына тордун башына байланган груз, мына пескоблок, семен. Ал эми Токтогул суу сактагычында 51 рейд өткөрүлүп, 26,300 метр синтетикалык тор жана 500 килограмм таштанды чыгарылды. 78 миң сомдон ашык доо коюлуп, 31 факты боюнча 205 миң сом өлчөмүндө административдик айыппул салынды. Борбордук аппарат тарабынан чогултулган торлор 14 миң метрден ашкан. Чөп-чарларга илинип, суунун акваториянын суунун ичиндеги чөптөр кошо чыгып атат. Соң көлдө болсо 18 рейд өткөрүлүп, 8800 метр синтетикалык тор чыгарылды. Орто Токой суу сактагычы 200 метр синтетикалык тордон тазаланды. Киров суу сактагычында 12 рейд өткөрүлүп, 2450 метр синтетикалык тор жана 250 килограмм таштанды чогулду. Бир факты боюнча 5500 сом өлчөмүндө доо коюлуп, 9000 сом өлчөмүндө административдик айыппул салынды. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы жарандарды экологиялык мыйзамдардын талаптарын так сактоого чакырат. Ошондой эле суу объектилеринде мыйзамсыз синтетикалык торлорду колдонуу, мыйзамсыз балык оолоо жана айлана чөйрөнү булгоо мыйзамдарга ылайык административдик жана жарандык укуктук жоопкерчиликке алып келе турганын эскертүүдө. Ош шаарында өнөр жай тармагын жаңы деңгээлге чыгарууга багытталган ири долбоорлор ишке ашырылууда. Бир учурда 3 жерде өнөр жай зонасы түптөлүүдө. Алар оор өнөр жай, тамак аш жана агро өнөр жай комплекстери. Муну менен келечекте миңдеген жаңы жумуш орундарын түзүү, өндүрүштү өстүрүү жана экспорттук мүмкүнчүлүктү кеңейтүү аракеттери колго алынган.
Ош шаарынын Озгур айылында 71 гектар аянтка агро өнөр жай комплекси курулат. Долбоор кала үчүн стратегиялык мааниге ээ. Анткени комплекстин ишке кириши менен асыл тукум мал чарбачылыгын өнүктүрүү жана ушул эле жерден эт, сүт жана башка айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүгө заманбап мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Учурда комплексти суу менен камсыздоо иши жүрүп жатат. Долбоордун алкагында 20 000 куб метрлик суу резервуар курулат. Муну менен катар бир гана комплекстин аймагына суу тартылбастан дагы кошумча 400 гектар жер сугат суу менен камсыз болот. Долбоор боюнча бул азыркы тапта 2 подъемный насосный станция курулуп атат. Биринчи подъем 90 метр болсо, экинчи подъемда 290 метрге берип атат да. Ортодогу насосный станция бул перекачивающий эсептелет. Ал жерде ошол металлический резервуар менен мынаканда бирди 1250гө 125 бул айтканда почти 1000 куб саатына берилет турган насосный станция курулат. Шаар бийлиги жаңы өнөр жай зоналарын түзүүнү колго алган. Анын алкагында жер тилкилери аныкталып, мыйзамга ылайык трансформациялоо жана инженердик инфраструктураны даярдоо иштери жүрүүдө. Бул өңдүү комплекс келечекте бир гана ички рынокто камсыздоо менен чектелбестен Ош шаарынын экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтет. Жумуш орундарын түзүп атабыз, экинчиден ишкерлерге шарт түзүп атабыз, үчүнчүдөн инвесторлорду ошол жерге чакырып, баарына мындай. Азыр инвесторлор келет, жер барбы дейт, башка дейт, биз алаканда жайып отуруп калбаш үчүн келгенде эле биз инвестиция боюнча бир атайын башкармалык түзүп атабыз. Алар инвесторлор келет, тосуп алат, кайсы багытта иштейм дейт. Тамак аш десе бул жака алып келет. Жанагы айыл чарба боюнча ал жака алып барат, оор өндүрүш болсо бул жака алып барып, мындай инвестор келгенде биз дароо мындай алынат, дасторконго жайганда кылып жайып беришибиз керек. Эми мүмкүнчүлүк бар да. Президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү Бакыт Төрөбаев сунушталып жаткан долбоорлор менен таанышып, инвесторлорду тартуу маселеси каралаарын билдирди. Анын айтымында 2030 жылга чейин өлкө боюнча мына ушундай ири өндүрүштүк долбоорлорду ишке ашырууга басым жасалып, аймактардын дараметин туура пайдалануу максаты турат. Инфраструктураны мамлекет тарабынан акча каражаты бөлүү деген тапшырма президенттен койду. Мен азыр мына Кыргызстан боюнча кыдырып чыктым. 243 долбоорду карап чыктык. 647 миллиард сомго долбоорлор уже бизде даяр. Бирок инвестор табыш керек жана каржы булактарын табыш керек. Мына ушундай сыяктуу иштер жасалып атат. Адистердин айтымында бул долбоорлор ийгиликтүү ишке ашса, Ош шаарынын өнөр жай тармагындагы потенциалы жогорулап, инвестиция тартуу мүмкүнчүлүгү кеңейет. Эң оболу жергиликтүү эл үчүн жаңы жумуш орундары түзүлөт жана шаардын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө олуттуу салым кошот. Бегима Асанова, Азам Бузуриков, Алато 24, Ош. Ысык көлдүн түштүк жээгинде жыл сайын түрдүү багыттагы 10дон ашуун фестиваль уюштурулуп келет. Мындай иш-чаралар аймактын туристтик мүмкүнчүлүгүн кеңейтип, ички жана чет өлкөлүк конокторду тартууга өбөлгө түзүдү. Быйыл Тоң районунун Көксай айылында агрофестиваль 7-чи ирет өткөрүлүп, ага чет өлкөлөрдөн келген саякатчылар да катышты. Иш-чаранын негизги максаты тоо туризмин өнүктүрүү, айылдык туризмди колдоо жана жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн мүмкүнчүлүгүн кеңири таанытуу болууда. Көчмөн кыргыз элинин малжандуу турмушу Тоңдогу агрофестивалда жандуу көрсөтүлдү. Коноктор кой кыркып, уй саап, жүн эрип, мал кармоонун бардык процесстерине өздөрү да катышып көрүштү. Ошентип туристтер малчынын бир күндүк турмушун жакындан таанып, анын түйшүгү менен өзгөчөлүктөрүн өз көздөрү менен көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Аны менен бирге улуттук оюндар боюнча мелдештер өтүп, саамалыктын көркү ачылды. Суши! Суши! Биринчи жолу фестивалда келдим, анан таң калып калдым. Бул жакшы фестиваль. Өнөктөргөн бир аз заман баппы жерге бирок кыргыз салттар, кыргыз товарлар, колдонгон, жасалган нерселер жакшы көрсөтөт. Анан музык, жана бийлейчилер, оюндар, абдан сонун шоу, абдан сонун экен. Биз салбыруучулар мекени дейт, манасчылар мекени, бозуучулар мекени.
батырлардын мекени биздин Тоң району ошондой болгон. Ошол салтты улап биздин улуу муундарыбыз бизге калтырып кеткен салтты бүгүнкү күндө кийинки муундарга тапшыруу максатында ушундай кыргыздын нукура фестивалдарын уюштурабыз. Агрофестивалдын демилгечилери эки жолку социалисттик эмгектин баатыры, Союздан бери эмгеги менен элге таанылган Таштанбек Акматовдун уул кызы. Алар атасынын ишин улантып, кыргыз тоо мерин аскоюн, кыргыз жылкысын жана ак топозду көбөйтүү менен бирге саякатчыларга элет турмушун таанытуу жана тоо туризмин өнүктүрүүнү көздөшүүдө. Айыл чарбасын көтөрүп кетиши оор. Анткени жалгыз эле бизде өндүрүш жок, этке эле басым кылабыз да. Ал эми башка багытын мындай ойлонбой да көтөрө албай келатабыз да. Ал эми бул ушу туризмдин максаты ушу айыл жергесине фермерлерди туризм менен байланыштыруу да эң негизгиси. Кой кантип кыркылат? Ошол кыркылган жүндөн кантип кийим жасаларын баштан аяк бүт жүрүшүн көргөзөлү деген максатта ушуну эметтик. Анан ошону менен бирге кол өнөрчүлөрдүн эмгегин элге тартуулоо. Жаратмандык өзүбүздүн кыргыз элибиздин оңгусунда бар. Агрофестиваль кыргыздын көчмөн маданиятын, мал чарбачылыгын жана кол өнөрчүлүгүн таңазалоо менен бирге туризмди өнүктүрүүгө дагы жаңы мүмкүнчүлүк түзүп жатат. Уюштуруучулар мындай иш-чаралар жергиликтүү элдин кирешесин арттырып, улуттук баалуулуктарды сактоого жана аларды кийинки муунга жеткирүүгө, өбөлгө деп далалат кылышат. Гүлбарчын Молдоева, Асталбек Саманчиев, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу. 11 июльда Чоңгеминин Шабдан айылынын ипподромунда Агылбирс Экофест Чоңгемин 2026 экологиялык фестиваль өтөт. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги билдирди. Иш-чара Агылбирс эко билим берүү, Кыргызстандын туруктуу келечегинин негизи деген ураан алдында болмокчу. Анын башкы максаты экологиялык аң сезимди жогорулатуу, экотуризмди жайылтуу жана өлкөнүн улуттук символу болгон Агылбирсти сактоого коомчулуктун көңүлүн буруу. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык күн санап күчөп жатат. Учурда улуттук курама командалар акыркы машыгууларын өткөрүп, этно базарга катыша турган кол өнөрчүлөр дагы кызуу камын көрүүдө. Бул жолу оюндар спорттук мелдештер менен эле чектелбестен кыргыз элинин бай тарыхын, маданиятын жана улуттук баалуулуктарын дүйнөгө тааныткан чоң маданий аянтчага айланат. Темага кабарчыбыз кайрылат. Ордо кыргыз элинин кылымдарды карыткан улуттук акыл оюну. Ал муундан муунга өтүп, жоокердик тактиканы, чыдамкайлыкты жана стратегиялык ой жүгүртүүнү калыптандырган баалуу мурас катары сакталып келген. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын программасында да Ордо боюнча мелдештер өзгөчө кызыгуу жаратары күтүлүүдө. Учурда өлкөнүн бардык аймактарынан тандалып алынган мыкты оюнчулардан куралган курама команда кыргыздын намысын коргоого кызуу даярдык көрүп жатат. Азыр атаандаштыктар Тажикстан курама командасы, биздин Америка Кошмо Штатында биздин өзүбүздүн кыргыздар ошо Американын жарандыгын алганда. Ушулар азыр күчтүү команда болуп атат. Бул саат салышабыз, биринчи орунду алгандар экен. Жалпысынан 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында спорттун 43 түрү боюнча мелдештер өткөрүлөт. Мындан тышкары иш-чаранын алкагында 1 гектар аянтты ээлеген эл аралык маданий туристтик этно базар уюштурулат. Анда кыргыз элинин бай маданияты, каада салты жана кол өнөрчүлүгү дүйнө элине кеңири тааныштырылат. Маданий программа эле бизде бекитилген эле 569 деп болду. Эми ачылыш азабы менен 570 иш-чара бар. Мындай программа менен такталып киргизилип, ошол сайттар элдер сааты менен көрүлүп турган. Кино тармагында сүрөтчү, коюучу, декоратор жана костюм боюнча адис болуп эмгектенген Расул Кочкорбаев темир устачылык өнөрүн дагы аркалап келет. Ал байыркы кыргыз усталарынын салтын улап, өз колу менен курал жарактарды, тиричилик буюмдарын жана улуттук кол өнөрчүлүккө тиешелүү эмгектерди жасап, ата-бабалардын мурасын бүгүнкү күнгө кайра жандандыруу менен алек.
каждом аиле был когда-то кузнец. Чыныгы усталардын саны жылдан жылга азайып, айрым өнөрлөр дээрлик жоголуу коркунучунда турат. Биздин негизги максатыбыз унутулуп бара жаткан улуттук кол өнөрчүлүктү элге таанытуу жана кийинки муунга өткөрүп берүү. Ошондой эле байыркы буюмдарды издеп таап, сактап калууга аракет кылабыз. Расул Кочкорбаев сыяктуу эле быйылкы этно базарга 200дөн ашуун кол өнөрчү катышып, өздөрүнүн эмгектерин жана улуттук буюмдарын көргөзөт. Азыркы тапта дүйнөнүн 40ка жакын өлкөсү өз кол өнөрчүлөрүнүн катышуусун расмий тастыктады. Илгерки ата бабаларыбыз ошол образда кылып жасаганбыз да. Бул дөш болсо чыныгы темир устанын шайманы. Ушул аркылуу көп нерселер бүтөт. Анан ушуну менен Кудай буйрса, көчмөндөр оюнуна барып, ушу менен мастер-класс көргөзөбүз Кудай буйрса. Уюштуруучулардын айтымында быйылкы 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык жогорку деңгээлде жүрүүдө. Мамлекет тарабынан жетиштүү каржылоо бөлүнгөндүктөн заманбап техникалык жабдуулар сатылып алынып, концерттик программалардагы өзгөчө деңгээлде уюштурулууда. Бизде болгон техниканы эле 4 бурчтук кылып коюп, же башка мамлекеттен өтө 10 эсе 20 эсе кымбатка ижарага алчубуз башка мамлекет. Быйылкы техникалардын баары бул Кыргызстандын өзүнүн маданият сервистен алынган техникалар менен 10-20 эсе арзан алардан. Каражат өзүбүздө калып атпа, бул дагы экономикага чоң салымын кошот. Мындай даярдыктардын баары көчмөндөрдүн бай маданиятын жана Кыргызстандын меймандостугун дүйнөгө татыктуу деңгээлде көрсөтүүгө багытталган. Айсулуу Асанбекова, Улукбек Абдиев, Ала Тоо 24. Ал арада дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 90дон ашык өлкөдөн 3000ге жакын спортчу келет. Бул тууралуу уюштуруу комитетинен билдиришти. Учурда спортчуларды аккредитациядан өткөрүү иштери жүрүп жатат. Көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземи болсо 31 августта Бишкек шаарында болот. Ал эми оюндар Ысык Көл облусунда өтөт. Самалы 6 сентябрга чейин уланат. Анын алкагында 600гө чукул маданий иш-чара өтөрү пландалып жатат. Маданий программа 5 тематикалык локацияда ишке ашырылат. 2026 жылкы дүйнө чемпионаты айрым легендарлуу футболчулар үчүн акыркы турнир болсо, жаш оюнчулар үчүн чоң футболго жол ачкан маанилүү мелдешке айланды. Маселен, дүйнөлүк футбол жылдызы Криштиану Роналдунун дүйнө чемпионатындагы акыркы оюну миллиондогон күйөрмандардын жүрөгүн толкутуп, анын таладагы көз жашы дагы карыны дагы кайдыгер калтырган жок. Турнирдин эң кызыктуу жана эсте каларлык окуялары тууралуу кийинки материалда. Дүйнө чемпионаты бул голдор жана жеңиштер гана эмес, бул күйөрмандардын кубанычы, оюнчулардын көз жашы жана тарыхта кала турган өзгөчө көз ирмемдер. Кээде бир эле көз ирмем футболдун бүтүндөй тарыхын дагы айтып бере алат. Учурда Португалия менен Испаниянын бетеши дүйнө жүзүндө кызуу талкууланууда. Ондогон жылдар бою рекордторду жаңылап, миллиондогон күйөрмандарга дем берген Криштиану Роналду бул жолу командасы Испанияга 1-0 эсебинде жеңилгенден кийин көз жашын тыя алган жок. Португалиялык легендага биринчи болуп Ламин Ямаль келди. Испаниянын жаш жылдызы Роналду менен кучакташып бүтүндөй бир муундун кумирине айланган футболчуну колдоду. Тарых жараткан оюнчу менен ошол тарыхты эми жаза баштай турган жаңы муундун өкүлү бир талада кездешти. Белгилей кетчү нерсе 18 жаштагы Ламин Ямалдын тарыхы бул чемпионаттагы эң кооз окуялардын бири болду. Ал кичинекей кезинде кайрымдуулук фотосессияларынын биринде Лионель Месси менен бир кадрга түшкөн. Жылдар өткөндөн кийин ал дүйнөлүк футбол жылдызына айланарын эч ким элестеткен эмес. Бүгүн Ламин Ямаль жаңы муундагы футболдун символдорунун бири. Дүйнө чемпионаты тарыхта бир гана масштабы менен эмес, башка өзгөчө учурлары менен да таң калтырууну улантат. Дүйнө чемпионаты 19 июль күнү жыйынтыкталат. Финалдык беттеш АКШнын MetLife стадионунда өтөт. Стадион Ист Раттерфорд шаарында, Нью-Джерси штатында жайгашкан. MetLife стадиону 82.500 көрүүчүгө ылайыкталган. Ал дүйнөдөгү эң ири америкалык футбол стадиондорунун бири болуп саналат. Биздеги соңку кабарлар мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча жакшы туруңуздар.